Урматтуу жолдоштор, мына биз азыр Исфайрам суусунун боюнда Тегирмеч конушунда ошол Күчлүк хандын 800 жылдыгына байланыштуу салтанаттуу майрамдап жатабыз. Бул жерге негизинен ушул Исфайрамдын боюда жашаган, анан Жалал Абад, Өзгөн, Кадамжай, Баткен тарабында жашаган элдик тарыхчылар чогулду. Мындайча айтканда элдик ооз-эки элдин эсинде азыр эми унутулуп баратса дагы баягы акыркы ошол элдин ооз-эки тарыхын, аңыз кептерди, айтымдарды билген адамдарды чогултуп мына ушул жерде жыйын маслихат куруп атабыз. Биринчиден Тегирмеш деген айыл жөнүндө. Тегирмеш деп бул жерде салтанат бекеринен өткөн жок. Тегирмеш деген таштан кыдырата тегеретип тосуп, ошонун жылчыгыдан жаа менен атып Жебенояндын жоокерлерини, Күчлүктүн жоокерлери тосуп алган. Анан ошол эмеде анан жаанын оогу эми көп болбойт. Жебенояндын аскерлери өтө көптүгүдөн жаанын оогу түгөнгөндөн анан аттарды минип аркага карай качышкан. Анан эми экинчиден Исфайрам жолу муну Паргана Макатилла жолу деп коет. Көптөгөн кылымдар бою Маккага каттаган эл Парганага келип чогулуп, ошол жерде топ-топко бөлүнүп алып, жан сакчы алышып, ушул Исфайрам дарасы менен барып, Теңиз байдан ашып, Дарабат коргонго түшүп, бир тобу ошо Улуу Жүүек жолу менен оң жака бурулуп, тиги Дүйшөмбө тарапка, Гарым Дүйшөмбө тарап менен ошондойго айланып Меккеге барышкан. Ал эми бир тобу ошо боюнча Алтын дара деп коет. Ошо Алтын дарага барып, Мургап, азыркы Мургап жака ооп, Афганистан аркылуу барган, 2 маршрут болгон. Анан Меккеге барып келүүнүн узактыгы 2 жылга созулган. Ошондуктан бул Исфайрам суусунун боюндагы жолду Дужбейен ата Меликтин айтуусу боюнча илгери Даррае Дарази жолу деген. Андып Даррае Дарази деген сөз дарадан дарага өтүп кете берет. Исфайрам дарасы, андан кийин Дарабаттын дарасы дейт, Туз дара, Алтын дара, Сел дара, Муз дара болуп кете берет. Ошолордун бардыгыны Даррае Дарази деген. Биз ошол ыйык жолдун азыр боюнда Тегирмеч сепилинде, мындайча айтканда, тарыхый жайда жыйын өтүп атабыз. Muk деген. Şu şalдар айтып атат şu аны. Жүрүп кетпесин деп турат. Мындай, мана шунча, асты мана шунча, үстү мана шунча. Ичиден жык суу кетет. Азыр 48 гектар жерди Кәріз айттын, өт көрсөңөр өзүңөр ала бергиле деген өкмөттөн жакшы болду. Жакшы казып деп коет аттын. Кар болот го.